Adamdın kanatı. Ат адамдын канаты демекчи, эзелтеден эле адамдар ат күчүн, анын ылдамдыгын, акылын баалап келген. Себеби аттын жардамы менен адамдар узак аралыкка кыска убакыттын ичинде жетип барган. Ал эле эмес, согуштарда баатырлардын ишенимдүү куралы да болгон. Заман алмашып, убакыттын өтүшү менен аргымактын баркы андан дагы көтөрүлдү. Бүгүн сиздерге көчмөндөр өзгөчө маани берген жылкынын түрлөрү, өзгөчөлүктөрү жана ат оюндары боюнча маалымат беребиз. Биринчи жылкынын түпкү атасы 50 миллион жыл мурда жашаган жана бою 30 сантиметр болуп, жылкыга эмес, көбүнесе түлкүгө окшош болгон. Ар кандай климаттык шарттар жылкынын тышкы көрүнүшүнүн түзүлүшүнө таасирин тийгизген. Ошондуктан биз билген аргымактар мурдагы аттардан айырмаланат. Ал эми азыркы учурда аттын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Мустанг аты эркиндикти сүйгөн жапайы ат. Бул аттар табиятта жашаган үчүн үй жылкыларына салыштырмалуу күчтүүрөөк болуп саналат. Шайыр аты физикалык жактан күчтүү жана бою чоң болгондуктан чарбада көп колдонушат. Анын кадамдары жай жана оор басат. Араб аты аябай чыдамкай жана акылдуу болот. Ат жабыш оюндары үчүн тапталат. 24 саат суу ичпей жүрө алат. Англис аты атайын мелдештер үчүн багылат, адамдарга бат үйрөнөт, кыргыздар тор айгыр деп да аташат. Пони башка аттардан айырмаланып бою кичинекей болот, ээсине баш ийген, тынч жана акылдуу. Технологиянын өнүгүшү менен аттарды физикалык ор жумуштарга сейрек колдонуп, атайын спорттук оюндар үчүн бага башташты. Аргымактар катышкан спорттун төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Алсак Кыргызстанда көкбөрү, ат жабыш, жорго салыш, кунан чабыш, кыз куумай, эр сайыш. Ал эми дүйнөдө ат спорту, атчан аткарылуучу машыгуулар жана мелдештер негизги түрлөрү ат үйрөтүү, ат ойнотуу, тоскоолдордон секиртип өтүү. Ат оюндары спорту үчүн аргымактарды анын физикалык жана табигый жөндөмдүүлүгүнө гана карабастан, анын акыл ээсине да карап сайапкерлер тарабынан тандап алынат. Бул аттар кандай тапталат деген сыяктуу дагы бир канча сурообузга сайапкер Ырыс байке төмөндөгүдөй жооп берди. Бул аттарды негизи кулун кезинен тандалабыз, энесинин жанында жүргөндө көңүлүнө карап, турган турпаттарына карап бөлүп алабыз. Бөлүп алып, үйрөтүп, тасактатканды үйрөтүп, кээ бир аттарды өзүндө болот тасактаткан, ошолорду да алар үйрөнүп кетет. Чуркаганды үйрөтөбүз аларга. Буларга кээ бир аттар бар, алар үйрөнбөйт, кеч үйрөнөт, ошолорду үйрөтүп. Көкбөрүнүкү менен мунукун салыштырганда булардын айырмасы өтө эле чоң, ортосунда чоң эле неме бар, айырма. Көкбөрүнүн өзү аттар жоон келет, буттар калың. Буларды кандай эмес, булардын буттары орточо, жеңил да жүрүшөт өзүлөрү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнга барып келдик жакында эле. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна. Аяктан 3-чү болдук, 80 км чаап. Ар кайсы өлкөлөрдөн келди, 11 өлкөдөн. Бул аргымак көптөгөн мелдештерге катышып, ар түрдүү байгелерди утуп келе жатат. Ээси менен бирге туруп, бирге жатат. Бирок буга карабай, анын картайгандан кийинки жашоосу кандай болору белгисиз. Же атайын базарларда сатылат, же союлуп кетет. 4 туяктуу бул жаныбардын адамзатка кылган мынчалык кызматынан кийин ага кылган мамилебиз адамгерчиликтүүлүккө жатабы?